Каракол шаарындагы 7 көчөнү куруунун жалпы наркы 400 миллион сомдун тегерегинде бааланган. Республикалык бюджеттен каржыланууда. Учурда жумуш кызуу жүрүп, курулуш Гебзе көчөсүнөн башталды. Капиталдык ремонттон өткөрүп атабыз. Бул Гебзе көчөсүнүн жалпы наркы Токтогулдан Телман көчөсүнө чейинки аралыкта 59 миллион болот. Ал эми ошо дагы улантып Кыдыраки көчөсүнө чейин жасайлы деп атабыз. Эми жалпысынан азыр ошо проектный сметный документация уже бүтүп калды. Бул жолдун узундугу 2 чакырым 900 метрди түзөт. Азыркы тапта мында эски асфальттар алынып бүттү. Негизги жумуштарга даярдык катары тилкелерди тегиздөө таптоо уланууда. Бизде азыр этап менен жол жасалып атат. Могу биринчи асфальттын сейрип бүтүп, андан кийинки биринчи слой основаниянын грунтун төгүп, жайып, ошого каток менен катковать этип, грейдер менен сүрүп, прочностьун бериш үчүн жакшы тапташуун жасап атабыз биринчи. Андан кийин эки тарабы менен бордюр тизип, тротуарды алып келатышат, биякта рабочий балдар. Мындайынан туурасынан кеткен футлярлар салынып, ошол иштер да жүрүп атат. Бул жакынкы Ак Судан карьерден атайын грунт келип, ушу 0,40 оптималка, ошону жайып түздөө иштери жүрүп атат азыр учурда. Мындан тышкары быйыл 45 чакырымга жакын жөө адамдар жүрүүчү тротуар капиталдык оңдоп түзөөдөн өтөт. Бул курулушка шаар аймагында өндүрүлгөн асфальт пайдаланылууда. Ата мекендик өндүрүш каражатты сарамжалдуу пайдаланууга жана жолдун сапаттуу курулушуна өбөлгө түзмөкчү. Асфальты өзүбүздүн заводдон чыгып атат. Биз бул жерден азыр убактылуу дробилкабыз жок болгондуктан материалды сатып алып атабыз. Өндүргөн жагын өзүбүз эле иштеп, өзүбүздөн чыгып атат заводубуздан. Биз битум сатып алып атабыз, анан материал сатып алып атабыз. Быйыл каланын инфратүзүмүн жакшыртуу багытында социалдык имараттарды оңдоо, спорттук комплекс куруу, сейил бак, стадиондорду реконструкциялоо, таштанды урналарын, отургучтарды орнотуу иштери жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, мындай аракеттер Каракол өнүгүү чекити долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Бул үчүн мамлекеттен 1 миллиард 380 миң сом бөлүнөрү күтүлүүдө. Учурда бул сумманын биринчи этаптагы акчасы бөлүнүп берилди. Жезгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.